Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 29 июнь 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге барыңыздар эле билген 30 адыр тарапта жайгашкан жаңы Кызыл Суу деген айылдан сатыла турган үй тууралуу маалымат бермекчимин. Бул үй көпчүлүгүңүздөргө эле жагат туугандар. Жери 30 сотук экен. Анан 30 сотукта үй, жанында болсо чоң даяр мал сарайы дагы бар экен. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Бул мен турган жерге келиш үчүн сиздер туугандар шаар тараптан келген болсоңуздар 30 адырдын центрине келесиздер. 30 адырдын центринен Куршатты көздөй бул жака бир аз эле жүргөнүңүздөрдө ушул чоң жолдун оң тарабында мына Лангар деген аялдаманы магазинди көрөсүздөр. Ушул магазиндин бет маңдайындагы Кайрагач айылына кирип түз жүрүп барсаңыздар туугандар, Шералы айылы болот. Шералы айылынан өткөнүңүздөрдө жаңы Кызыл Суу болуп калат экен туугандар. Ошол айылдын кире беришинде сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Анан ал үйгө туугандар сиздер Кара Суу тараптан дагы кирип барсаңыздар болот. Кара Суудагы жанагы Курбан Кара деген айылды билесиздерби? Ошол айыл менен дагы жанагы сатыла турган үйгө же болбосо жаңы Кызыл Суу айылына барып турсаңыздар дагы болот экен. Мындан ары дальше кете турган болсоңуздар куршап өзгөн тарапка карап бет аласыздар. Анан туугандар, мен жана айтып өттүм, бул айылга сиздер ушул мен көрсөткөн Ош өзгөн жол тараптан жүрүп келсеңиздер болот. Кааласаңыздар туугандар, бул жакта болсо Кара Суу жайгашкан, Курбан Кара деген айылдар бар, Кара Сууга карайт. Ошол жактан дагы бул айылга жүрүп келсеңиздер болот туугандар. Эки жолу бар экен. Азыр колдон келишинче ушул жери кенен болгон сатылуучу үй тууралуу маалымат алып берген аракет кылам. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр туугандар. Видеонун аягында баасы айтылат. Эсинин номери болсо ушул видеонун экранында жазылган. Албетте өзүңүздөр дагы келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Ошондо бул үй жаңы Кызыл Суу айылында жайгашкан. Бул жагы болсо Кызыл Суу айылы, бул жагы болсо Ош өзгөн жолу туугандар. Сатыла турган жер үйүбүздүн чек арасы 30 сотук. Мына ушул жерден башталат. Мына ушул Пескалбак соборунун аягына чейин болуп калат. 4 тарабы тең тосулган. Пескалбак собору менен бул жакта болсо биринчи воротасы, мына жакта экинчи воротасы бар туугандар. Эми ал жакта үйдүн артында чоң мал сарайы бар экен. Себеп дегенде ошол мал сарайга дагы өзүнчө бир ворота керек, билесиздер. Бул жакта болсо экинчи воротасы. Мал, уй, кой, чөп же да бир башка нерселерди алып келип калган болсоңуздар, ушул ворота менен үйдүн арты менен түз кирип мал сарайга барсаңыздар болот туугандар. Жери 30 сотук туугандар. Бул үйдүн өзүнүн кызыл китеби бар экен. Нар жагындагы чоң мал сарайдын анын дагы өзүнүн дагы кызыл китеби бар экен туугандар. Азыр мага ээси түшүндүрүп берди. Мына воротаны ачып киресиздер, жери ушундай кеңири туугандар. Мына нар жакта экинчи воротасы бар. Үйдүн арты менен мал сарайга өтүп кетесиздер. Жери негизинен тегиз. Чек арасы нар жака чейин болуп калат. Жар турат, ошол жака чейин азыр көргөзүп берем. Мына тосулган бүт бардыгы. Бул жакта болсо 4 бөлмөгө ылайыкталып салынган фундаменти бар экен. Көрүп атасыздар, өтө бийик болгон. Кийин ылдый тарабын подвал кылып, өйдө тарабын 1 кабат же 2 кабаттуу үй кылып салып алсаңыздар болот. Бирок бул жакта 3 бөлмөдөн турган даяр үйү дагы бар экен. Узун турасы 680 1480. Бышык кирпич менен тургузулган сейсмопоиск колонналары бүт бардыгы орнотулган, өтө жакшы качествода салынган үйлөрдүн бири деп азыр мага ээси түшүндүрүп берди туугандар. Крышалар жабылган, черный потолок болгон. Азыр биринчи ушу үйүн көргөзүп берейин. Анан условияларына келе турган болсок туугандар, бул жерде алгын суу бар, таза суу бар, свет дагы бар туугандар. Мына эң жакшы жери мына ушундай үйдүн алды короосу чашка болгон. Бул болсо жанагы фундаменти туугандар, өтө бийик экен. 4 бөлмөгө ылайыкталып салынган. Анан мына фундаменттер дагы жарга чейин коюлган туугандар. Азыр көргөзүп берем. Кийин ал жакта времянка же да бир башка нерсе алып салсаңыздар болот. Мына эшиктин алды ушундай тепкичтер куюлуп, бүт бардыгы жасалган. Мына бирок эшикти ачып үйдүн ичине киресиздер. Киргениңиздерде чоң коридору, асты полу жаач, ремонттору жакшы, тапчаны менен. Бул жагы тапчан экен. Бул жагы болсо биринчи бөлмөсү. Эмнени көрүп аткан болсоңуздар, бардыгы калтырылат, мындай микроволновка, идиш аяктарды алып кетет экен туугандар. Так көп эле буюм тайымдар сиздерге калтырылат. Диван, стол, кухонный эмерек, бүт бардыгы бар экен. Ал жагы печкасы, үйүңүздөрдү жылытып, тамагыңыздарды кылсаңыздар болот, вытяжкасы бар. Бул жагы болсо экинчи бөлмөсү. Ремонтторун байкап атасыздар туугандар. Сонун экен. Лично мага жакты, мындай өтө эле мындай жаркырап эмес, мындай просторный, сонун экен.
келесіздер, еш жерін еш нәрсе қылбай жашай бересіздер туғандар. Айнек терезелер пластик. Мына бұрын ешік бар екен. Ашып кірсеңіздер, бұл жағы 3-ші бөлмесі. Потолоктары гипсокартон сияқты болып жасалған. Айнек терезелер пластик, асты полы жығач. Жалпысынан 3 бөлме, анан мына верандасын қосқанда 4 бөлме болып кеткен туғандар. Ұзын трасы 680-ге 1480 өте жақсы качествода салынған үйлердің бірі екен. Бұл үйдің салынғанына 10 жыл болып тұр. Бышық кирпичмен тұрғызылған, сейсмопоиск колонналары бүт бардығы орнатылған. Өте жақсы качествода салғанмын деп маған түсіндіріп берді. Эми шартқа байланышлы бұл үй бош тұрады екен туғандар. Ошол себептен ғана сатқа қойып тұр. Мына ушундай жери 30 соток. Анан условияларын айттым. Су бар, ағын су, таза су бар, свет бар туғандар. Так, бұл жағы болса навес, мынакей. Өте сон, ұзын трасы 15-ге 4. Крышаларына шипермен жауып тұр. Лампочкалар орнатылған. Бұл жағы болса, протестер, тапчаны. Бұл жағын 3 очок, самор жасап алсаңыздар болады. Варианттар өте көп. Бұл жағадағы бір отын қана қыласаңыздар болады. Бұл жағы болса душ, мынакей. Бұл жағы душ болып қоятын. Нар жаққа суда шығып кетеді, сіліктері даяр. Так. Шындай туғандар, жері өте кеңір екен. Бұл жақтағы фундаменттерін да көргөз беріп қойын, зерікпей. Анан туғандар, әлбетте өзіңіздер да кейін келіп, көріп, толық малымат алып кетесіздер. Мынау жағы сыртқа açатқан оқшайды. Анан байқаутастар бар, мына. Ушундай фундаменттер до конца құйылған туғандар. Бұл жерде ес айтып кейін времянка жада бір башқа нерселерди узун кылып салып алсаңыздар болады. Чегирасы ушул фундаменттин бери жагы. Анан туғандар, бұл жерде пустой эле 8 сотық жердин баасы 1 миллион сом екен. Наркы өтте пустой 8 сотық сатылат екен, ал 1 миллион екен туғандар болушу. Андыктан ушул информацияны дагы эске алып коюңуздар. Мына мен жанагы айткан 4 бөлмөдөн турган чоң фундаменти, бул жакка чоң кылып үй салып алсаңыздар болот. Өтө сон экен. Бул болсо жанагы үйү тугандар, мына жакындатып көргөзүп коюн, негизинен жакшы. Мына тепкичтерин дагы көрүп атасыздарбы? Ушул жерден чыгып түшө турган тепкичтерди атайын жасап коюптур. Эси мага түшүндүрүп берди. Кийин мунун уста салганда дагы өзүм дагы ушул жерде усталарга жарандашып, карап иштегенмин дейт. Бүт бардыгы жакшы качествода болгон дейт тугандар. Ушундай. Так. Азыр чегарасын түшүндүрдүм. Мына фундаменттер до конца кеткен. Чегарасын мына жар турат го мына жерде. Ошонун бери жагы болуп калат, нар жагы жайыт. Кийин уй, кой, жылкы, эчки багып, кошумча бизнес кылсаңыздар дагы болот. Себептен бул жерде чөп бар, кеңири, нар жагы жайыт да. Анан суу деле бар экен. Агын суу дагы, таза суу дагы бар. Жана көчөнүн боюнан шаркырап, агын суу дагы агып атат тугандар. Андыктан эч камсанабай алсаңыздар болот. Так. Азыр ал жагын көргөзүп берип коюн, зерикпей. Мынакей. Бул жак болсо үйдүн алды, коросу. Анан мына үйдүн артын деле көргөзүп коюн сиздерге. Кийин мал сарайга ушул жактан дагы кирип чыгып турсаңыздар болот тугандар. Ал жакта өзүнүн воротасы бар, мында кирип машиналарыңыздар менен кирип чыгып турасыздар. Эми тугандар, түшүнөсүздөр, мындай аягына чейин жакшына көргөзүп бериш керек. Себептен алыста жүргөндөр бар, келип көрө албайт. Видеонун бүт бардыгын көрүп, анан баасын келиш үчүн атайын келгендер дагы бар. Ошон үчүн мен дайыма зерикпей аягына чейин көргөзөм. Мына бул мал сарай узун трасы 20га 20 деди. Мына ушундай даяр экен, крышалары жабылган. Кийин бука, жылкы, мал багып, кошумча бизнес кылсаңыздар болот. Чегарасы мына жардын бери жагы ушундай. Эми тугандар, барыңыздарды кызыктырган ушул жери 30 соток болгон үйдүн, фундаменттин, мал сарайдын баасын айтайын. Бардыгы чогуу, бирок мал сарай менен үйдүн өзүнүн отдельно кызыл китеби бар экен. Эки кызыл китеби болуп калган ушундай тугандар. Мына ысык экен бул жак. Так, эми баасын айтайын тугандар. Баасы болсо 10 миллион сомго бааланды. Бул жерде эси сом менен айтат экен. 10 миллион сом.
Анан ээси айтып атат, эгерде реальный ала турган адам болсо, келсе, сүйлөшсө, мен дагы жакшы түшүрүп берем деп атат. Обмен вариант жолдорун эми туугандар ээсине чалып өзүңүздөр айтып сүйлөшүп көрөсүздөр. Барыңыздарга ийгилик. Мектеп, бала бакча, мечит бардыгы ушул айылда бар. Кааласаңыздар, мына жактагы жол менен Кара Суу базарына барсаңыздар болот, же Ош Өзгөн жолуна чыгып кетсеңиздер болот. Эки жолу бар экен. Мектеп, бала бакча, мечит бардыгы ушул айылда бар. Пешком эле барып келе берет деп азыр ээси мага түшүндүрүп берди. Барыңыздарга ийгилик. 10 миллион сом өтө жакшы кеми дагы болот экен. Барыңыздарга ийгилик. Сонун жерде жайгашкан сатылуучу үйдү колдон чарбаңыздар. Жери кенен экен, еще мына ушундай даяр үйү бар экен, мал сарайы бар экен туугандар. Сак саламатта калыңыздар.